Жол кыймылын көзөмөлдөгөн инспекторлор унаа башкарып келе жаткан айымдарды катар менен токтотуп жатышты. Бирок бул ирет унаа башкарган аял заты жол эрежесин бузганы үчүн эмес, 8 март майрамына карата гүл алуу үчүн токтотулду. Урматтуу айым айдоочу, сизде өзүңүзгө белгилүү болгондой 8 март аялдардын эл аралык майрамы менен куттуктайбыз. Сиз дайым ушундай жол эрежесин сактап, үй бүлөңүзгө тынч аман жетишип алыңызды деп тілейбіз. Дайыма жол эрежесин сактап жүрүңүз. Мына сизге биздин Ош областык жол кыймыл коопсуздук камсыздоо бөлүмүнөн атайын белек. Рахмат. Жол эрежесин сактап жүрө бериңиз. Бүгүнкү иш-чарада ондогон айдоочу айымдарга мына ушундай белектер берилди. Алардын көпчүлүгү адатта айып салган инспекторлордон мындай майрамдык куттуктоону күтпөгөнүн айтышат. Мен ойлогом, всякое болот да, может проверка документов депчи. Коркуп кеттим, неге тосын эмне эрежесин буздум депчи. Күтүлбөгөн жерден болгон үчүн өтө жакшы сонун болду. Куттуктоо үчүн чоң рахмат, ыраазымын. Анан ошо биздин жигиттер дайыма ушундай болсун. Ош облусунда айдоочулардын болжолдуу 15%-ын айымдар түзөт. Алар эркек айдоочулардан айырмаланып, жол эрежесин так сактайт дейт жол инспекторлору. 2020 жылы 2 айдын ичинде ушул айым айдоочулар арасында эч кандай жол эрежесин бузган учурлар катталган жок. Ал эми 2019 жылы бир жыл ичинде ушул айым айдоочулар арасында 10 жол эрежесин бузуулары катталган. Алар да ушул жеңил ушул коопсуздук курум такпаган учурлары. Андан сырткары бул айымдар негизинен жол эрежесин так сакташат. Одоно түрдө жол эрежелерин бузган учурлар катталган жок. Майрамга карата айдоочуларды куттуктоо Өзгөн районунун Куршап айылында да өттү. Анда жол тескөөчүлөр жергиликтүү бийлик менен биргеликте 5 март ак калпак күнүн утурлай айдоочуларга белектерди беришти. Муну жибек жолунан өткөн биздин кыргызстандык бекендештерди куттуктап атабыз. Ошон үчүн сиздин дагы майрамыңыз менен куттуктайбыз. Бул белек биздин Куршап айыл өкмөтүнүн атынан сизге белек. Майрамыңыз менен. 5 март ак калпак күнүнө жана 8 март аялдардын эл аралык майрамына карата айдоочуларды куттуктоо салт катары ар жыл өткөрүлүп келүүдө. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида Ош.